Нарындын Кочкор районунда эске уланып 4 киши каза болду. Окуя бул жол менен 19 декабрга караган түнү болгон. Жалпысынан 5 киши уланып, анын кесепетинен жаш келин 3 кызы менен кошо көз жумган. Ал эми 5 жаштагы бала ооруканага жаткырылган. Аман калган 5 жаштагы баланын абалы жакшы. Баштапкы маалыматтар боюнча алар көмүрдөн чыккан эске уланышкан. Нарын облустук милициясы бул маалыматты ырастап, райондук бөлүмгө маркум келиндин агасы кайрылганын билдирди. Милициянын маалыматына караганда, маркумду текшергенде күч колдонулган аныкталган эмес. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Каза болгон келин 1982 жылы туулган. Калгандары 11, 9 жана 7 жаштагы кыздар экени аныкталды. Күбөлөрдүн айтымында маркум балдарын жалгыз өзү бакчу, ал балдары менен теңдик айылда жашаган. Чүйдө өрт кырсыгынан бир адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 22 декабрда кабарлагандай, кырсык Москва районуна караштуу Ак Суу айылында болду. Жалпы аянты 40 чарчы метрлик үй өрттөнүп, кырсыктын кесепетинен 74 жаштагы аял каза болду. Өрттүн себеби такталууда. Жалпысынан соңку бир күн ичинде республиканын аймагында 17 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоо менен 19 өрт өчүрүү бөлүм алышты. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 21 декабрда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга муфтият менен биргеликте жашы жете электерге нике кыюуга каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылды. Өкмөттүн маалыматына караганда, буга Ысык Көл облусунда жашы 18ге толуу эле кызга нике кыйылганы тууралуу маалымат себеп болду. Сурабалдиева секелектен турмушка чыгышынын чоо жайын териштирүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Жети Өгүз районунун 31 жаштагы тургуну 16 жаштагы кызга үйлөнгөнү жана ислам дининин шарты боюнча аларга нике кыйылганын буга чейин жергиликтүү активист Камил Рузиев билдирип чыккан. Кемин районунан УКМКнын жетекчиси Камчуек Ташиевке кайрылган 9 жашар кыздын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилип, анын даттануусу боюнча алдын ала текшерүү иштери башталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Кемин районунан УКМКнын жетекчиси Камчуек Ташиевке кайрылган 9 жашар кыздын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилди. Эске салсак, Кемин районундагы Жалел Садыков атындагы орто мектепте билим алган 9 жашар кыз апасы аталган мектепте мугалим болуп иштерин, материалдык жактан кыйналып жатканын, мектеп жетекчилери энесин кордоп жүргөнүн айтып, УКМК төрагасы Камчуек Ташиевден жардам сураган. Конституциялык кеңешмеде баш мыйзам боюнча долбоордун биринчи варианты иштелип чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында, азыр элден түшкөн сунуш пикирлерди чогултуп, бир системага салуу иши жүрүп жатат. Юрист жана лингвист адистерден турган эксперттик топ түзүлдү. Бөрүбашев билдиргендей, баштапкы вариант жогорку кеңеш иштеп чыккан редакциянын концепциясына дал келет. Биринчи вариантын жаздык, долбоорду бир сыйра иштеп чыктык. Биринчи вариантын негизги концепциясын өзгөртпөйбүз, ошонун негизинде алымча кошумча берип жатабыз. Азыр ошонун үстүндө иштөөдөбүз. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн 20 ноябрда 98 кишиден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бүгүн 22 декабрда премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Ысык Көл облусуна иш сапар менен барат. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Новиков ушул сапардын алкагында инфраструктуралык жана социалдык объектилердин, ишканалардын иши менен таанышат. Артем Новиков буга чейин Чүй, Баткен, Ош, Нарын облустарын кыдырган. Бишкектин чемпион борборунда өспүрүмдөр арасында футбол боюнча шаардын биринчилигинин жеңүүчүлөрү сыйланды. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Сыйлыктар шаардык футбол клубтарынын 10-16 жаштагы 60 футболчусуна тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземине Бишкек шаары боюнча футбол федерациясынын аймактык өкүлчүлүгүнүн директору Мелис Кошалиев, Дордой, Абдышата, Илбирс футболдук клубтарынын өкүлдөрү, Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин директорунун орун басары Юрий Ковалев катышты.